Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү Жарандар каналынын көрүүчүлөрү, достору, хейтерлери. Мына кайрадан эле мен могу Ленина көчөсү менен Жүсүп Абдрахманов көчөсүнүн кесилишиндеги жанагы круговой дейт. Круговойду айланасында жүрөм. Биз нече жолу чыгарган бул проблеманы, дагы эле реакция жок. Бийлик жактан не проблема бул жакта? Бул жер өзүңөр билесиңер өтө интенсивный движение бар. Бул жерде өтө каттуу машиналар жүрөт, адамдар жашайт. Бул жерде автовокзал бар. Автовокзалга миңдеген адамдар келет бир күндө, келет кетет. Бирок ушул көчөлөрдүн кесилишинде бир да пешеходный переход жок. Мына адамдар пешеходный переход жок өтөйүн десе. Адамдар жолдон өтүп атат, каалаган жерден. Мына биз дагы эле жол эрежесин бузуп, пешеходный переход жок эле ал жака бул жака өтүп атат. Мына көрүп жатасыңар. Машина токтобойт, бул жерде кызылдайт. Ушундай жерлерге пешеходный переход сөзсүз керек өзүчү, негизичи. Абдрахманов көчөсүндө пешеходный переход жок. Ленин көчөсүндөгү эң жакын переход ал жактан. Нар жактан где-то 300, 400, может 500 метрдер. Бул жактан автовокзалга кире беришти. Бирок биз элди билесиңер, пешеход переходго чыгбаспайт, алыс болуп калса. Негизи мындай жерде бир пешеходный переход болуш керек. Бул жерде болсо мына 100 метр. Да макул, бул дагы жакшы бар бул. Ушул пешеходный переходду жанагылар карабайт да. Жанагылар карабайт да, шопурлар карабайт. Бар налог. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Саламатсызбы? Байым, кандайсыз, жакшы? Мен бир суроо берейин дедим. Эмне үчүн автовокзалда айланасында вот сотрудниктерге пешеходный переход жок да? Мого турат, нар жагычы, Абдрахманов жакчы. Любой жак жери. Жакында коопсуз шаар долбоору ишке кирет. Ошон үчүн азыркы учурда жол чиймелери бир аз кечигип атат. Буюрса шаар боюнча бардыгы чийилет. 5-сентябрда кирет деген болчу, кечеңдеп атат. Октябрдан баштап жол коопсуздугу долбоору ишке кире турган болсо, чиймелердин бардыгы ортосунда. Бирок бул долбоорсуз эле мурун кылып койсо болбойбу эле? Себеби дегенде ал долбоор кайсы жерге коюлуш керек, эмне кылыныш керек, алар өздөрүнүн көргөзмө беришет экен да, анда уже чиймелердин бардыгын оңдоп түзүүгө туура келет. Хорошо. Долбоорсуз пешеходный переход кылса болбойбу эле? Айтып атпайбы, бул жаңылаган долбоордун алдында бул. Себеби дегенде көзөмөл боюнча. Мисалы, ошол долбоордун көрсөтмөсү боюнча жол чиймелер чийилет да. Эгерде азыр ошол жерге коюп койсо, мүмкүн башка жерге койгула деген дагы сунуш болуп калса, эки иш болбосун деген тариф турат. Туура, аныңызды аябай туура. Мен айтып атам, Жалал Абад шаарына 150 жыл болуп атат да, жакындачы. Эгемендүүлүк болгонго 30 жыл, 31 жыл болду. Ошодон бери жок да переходчу. Кайсы бул жактабы? Эске алабыз. Рахмат, сиз шаар депутат катары сизге кайрылуу жасайм. Ошол жолду коопсуздугу машиналар эле үчүн эмес, пешеходдор да үчүн, биринчи эл үчүн кылыш керек. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Ар дайым колундогу маселелерди, биз билбеген маселелерди көтөрүп келесиздер. Биз ага реакция кылуу жана керектүү деңгээлде чечимдер кабыл алуу. Буюрса иштешебиз. Рахмат сизге.